Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Эмесе баарыбыз жагымдуу жылмаюу менен сабагыбызды баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Эмесе бүгүнкү сабактын темасы мисал маселе Сабактын максаты окуучулар өз алдыңарча мисал маселе иштөөгө көнүгөсүңөр, жаңы түшүнүктөрдү калыптандырабыз, ошондой эле бири-бирибизди уга билүүгө тарбияланабыз. Балдар, бүгүн биз силер менен 908 мисалдан 914 мисал маселелердин иштейбиз. Эмесе номер 908ге көңүлүңөрдү бурабыз балдар. Математикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө белек катары 445 сомдон 5 шахмат жана 30 сом 80 тыйындан 10 китеп сатып алышты. Белекке канча акча сарпталган? Балдар, түшүндүкпү? Демек, шахматыбыз 445 сомдон. Ал эми китеп 30 сом 80 тыйындан. Бул буюмдарды сатып алууга белекке канча акча сарпталганын баарыбыз чогуу иштейли. Маселенин чыгарылышы түшүнүктүү болдубу балдар силерге? Азаматсыңар. Анда кийинки 909 маселеге өтөбүз. Метри 87 сомдон болгон 6 метр жибек жана метри 82 сомдон болгон 10 метр жүндөн токулган кездеме сатып алынды. Бул кездемелерге канча акча төлөндү? Дагы кандай суроо койсо болот дейт. Демек балдар, биз мында 87 сомдон 6 метр жибектин акчасын табабыз. Кийин 82 сомдон болгон 10 метр жибектин акчасын таап, жалпы экөөнүн суммасын кошуп койсок, бардык кездемелерге канча акча төлөнгөндүгү келип чыгат. Маселенин чыгарылышын түшүнүп жазып алдыкпы балдар? Эмесе 910 мисалга өтөбүз. Бул мисалдын чыгарылышын баарыбыз экрандан көрүп жазабыз. Балдар, жазып алган болсок, анда 911-ди иштейбиз. Кана, бул жерде Асы жана Бсы болуп, эки жол менен мисалдар берилген. Баарыбыз чогуу түшүнүү менен иштеп көчүрүп жазабыз. Жакшы балдар, баарыбыз көчүрүп жазып алдыкпы? Эмесе бир аз тыныгып алалы. Кана баарыбыз чогуу. Биз математик балдарбыз, эсептөөдөн талбайбыз, бачым чыгарып, башка мисал тандайбыз. Баарыбыз чогуу ырдадыкпы балдар? Биз чынында эле математик балдарбыз, эмесе ошол темп менен кийинки мисал маселелерге өтөбүз балдар. Кийинки 912 мисалга өтөбүз балдар. Мында биз аттуу сандарды көбөйтүп, кошуп, кемитип чыгат экенбиз. Баарыбыз кана түшүнүү менен көчүрүп жазабыз. Балдар, бул мисалды иштөө силерге кыйынга турбадыбы? Азаматсыңар. Эмесе баарыбыз чогуу 913 мисалга өтөбүз. Мында бизге теңдеме берилиптир. Мен силерге бирөөнү иштеп көрсөтөйүн, калганын силер өз алдыңарча иштегиле. А кошулган 212 барабар 600. Мында белгисиз сан А барабар 600 кемитүү 212. А барабар канча чыгат ошондо балдар? 388. Демек ордуна коюп табабыз. 388 кошу 212 барабар 600. Теңдемебиз туура экен балдар. Эгерде белгисиз сан биринчи орунда турса, ал кошу болсо, аны сөзсүз түрдө кемитүү менен чыгарганды унутпагыла. Теңдемелерди чыгарып алдыкпы балдар? Анда 914 маселеге өтөбүз. Карагыла балдар. Мында ар бир үч бурчтуктун аянтын эсепте, керектүү ченөөлөрдү жүргүз дептир. Кана биз канча үч бурчтукту көрүп турабыз? Ошол үч бурчтуктардын аянтын табабыз балдар. Балдар, биз мында үч бурчтуктардын аянтын табыш үчүн адегенде жалпы квадраттын аянтын таап алышты унутпагыла балдар. Үч бурчтуктардын аянтын таап алдыкпы балдар? Азаматсыңар.
Эмесе үйгө тапшырма 915 менен 916 мисалдарды иштеп келебиз. Баарыңар көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла балдар.